Hazrat Umar ibn Xattobdan arak jönündө mындай жеңил эле айтып түшүндүрүңчү, кээ биркилер оор айтып коет экен деди. Анан Hazrat Umar айтты. Менин өзү жеңил айтканымда алардын оор айтканынан дагы оорураак тийип калышы мүмкүн силерге. Мейлі айтыңыз деді. Мына ол көзүңөргө көрүнгөн гөлгө бир тамчы арақ түшүп кетсе, тамчылап. Мен аларды, мен ушул деңиздин суусун шаардагы адамдын барын колуңарга илешкен идиш чакаларды алгыла дагы сузуп, көлдүн суусун кургатып какшытып, чөлгө төгөбүз. Анткени буга бир тамчы арақ түшүп кетти. Тазалаш керек деп айтат элем. Başka жактан тап-таза сууну чакалап алып келип толтуруп, анан кайрадан дагы төктүрөт элем. Кайрадан толтуруп туруп, кайрадан 3 жолу ит жалаган, арак тамчылаган, нажас балит нерсе тамчылап түшүп калган идишти 3 жолу чайкагандай, бир тамчы арак түшкөн көлдүн суусун төгүп 3 жолу ушинтип аңтармакмын. 4-чүсүндө таза сууну кайрадан толтуруп, анан бол демен. İçe versеңер болот, малыңар да ичсе болот демекмин. Бирок мага арадан бир канча жыл өткөндөн кийин кимдир бирөө бир коюн союп, "Эй, муъминдердин амири, мына бул кой аябай семирди. Анткени 3 жолу чайкалып тазаланган көлдүн 4-чү таза суусунан ичип, анын толкунунан шарпында өскөн көктөмдөн жеп чоңойгон семирген кой десе дагы күмөнсүрөп ошол еттен жемек эмесмин деген. Аракты мындай кой. 4 жолу тазаланган көлдүн суусунан семирген койдун этин жемек эмесмин деп такыбалык кылган. Кагалайындар. Кымыз турат, суусундукта турат мыкты. Эң мыкты ден соолукка пайдалуу нерселер турса, атың өчкүр аракты ичип эмне кылабыз? Кудай сактасын. Ошондуктан эгерде кимдир бирөө атына ооруп атат, арак ичирип койсоң айыгып калат деп сабатсыз бир адамдын сөзү менен атына арак ичирип кое турган болсо, анда аны 30 күн каңтарып асып багып, андан кийин сойсун деди. Эгерде уйга арак ичирип берсе, аны 20 күн каңтарсын. Эгерге койго арак ичирип берсе, аны 10 күн каңтарып, анан кийин сойсун тазалап туруп. Эгер тоокко, казга, индюкка арак ичирсе, анда 3 күн 72 саат эч нерсеге аралаштырбай жем суусун берип анан сойсун. Аларга кичинекей кашык менен арак ичирди. Инсан деген бөтөлкөлөп арак ичип коюп атпайбы кагалайындар. Жүрөктөгү ыйман чыгып кетти. Эгерде арак ичкен абалда өлүп кала турган болсо, шору кайнады. Жарык дүйнөгө алып келген атасы дагы жеме эшитет. Апасы да пайгамбарыбыздан уруш эшитет кыяматта. Ушул төсү көккө жеткен, эл караган бетин жер каратпай, ата-энелерибизди эң мыкты абалда кыяматта ошо кучак жайып пайгамбардын алдынан күтүп алышты насип этсин. Арактан кагалайындар, алыс болгула. Аракты ичпей коюуда өзгө аймакка эң биринчи номер 1 үлгү өрнөк катары жашашты Аллах Таала силерге насип этсин. Мындай болгон жаштар, тестиердер, балдар көчөнүн ары жагынан бери жагына калжаңдаган масты көрбөй, түз басып келе жаткан каадалуу аталарды, агаларды көрүп чоңойсун. Кагалайындар, оңоло турган учуру келди. Кечигип атабыз. Башка айылдар атың өчкүр арактан небак кол жууп болду бүттү. Ушуга чейин ичкенибиз жетишет. Мындан кийин мен эми эң мыкты инсан болуп келейин. Өзүмдүн уулум менен кызыма кадыр барктуу аксакал, же болсо балбайган байбиче катары булардын өмүр таржымалындагы тарыхтын эң башындагы барака мен алтын тамга менен жазылып калайын дей турган учур келди.